Бүгүнкү дүйнөдө акча, маалымат жана келишимдер мурдагыдан да тездик менен өзгөрүп жатат. Банксыз акча жөнөтүү, өзүн-өзү аткарган келишимдер, жасалма эмес өзгөртүлгүс маалымат. Мунун баары бир эле технологияга байланыштуу. Блокчейн. Бул видеодо биз блокчейнди жөнөкөй тил менен түшүндүрүп, эмне үчүн дүйнө ага ооп жатканын айтып беребиз. Кеттик анда. Бiri бөлүк. Блокчейн деген эмне? 1. Жөнөкөй аныктама. Блокчейн бул маалыматты сактаган атайын чынжыр. Ар бир маалымат бөлүгү блок. Ал эми блоктор бири-бири менен бекем байланышта. Чейн же чынжыр. 2. Эмне үчүн уникалдуу? Маалымат өзгөртүлбөйт. Баары ачык. Ачык реестр. Бир борбор жок. Децентрализация. Коопсуздугу жогору 3. Мисал, сен досуң Мунарбекке бир биткоин жөнөттүм дейли. Бул транзакция бир блокко жазылат. Баягы блок өзгөртүлбөйт. Аны миңдеген компьютерлер текшерет. Ошентип, ишеним адамда эмес, системада. 4. Эмне үчүн керек? Финансы, логистика, медицина, тамак аш тармагы, мамлекеттик реестрлер. Экин бөлүк. Блокчейн кантип иштейт? 3-төн 0-чага 6 чачка. Кадам 1. Транзакция жаралат. Колдонуучу бир маалымат жөнөтөт. Акча, документ, код, мааниси жок. Кадам 2. Түйүндөр текшерет. Миңдеген компьютерлер, nodes, транзакциянын чын экенин текшерет. Кадам 3. Блок түзүлөт. Жаңы транзакциялар топтолуп, жаңы блок пайда болот. Кадам 4. Блок чынжырга кошулат. Блок мурунку блокко хэш деген уникалдуу код аркылуу байланып, өзгөртүлгүс болуп калат. Кадам 5. Маалымат түбөлүк сакталат. Аны артка кайтарып өзгөртүү мүмкүн эмес. Супер жөнөкөй салыштырма. Блокчейн бул жалпы эл көрө алган дептер. Ар бир бет, блок, толор замат дептерге жапыштырылып, кайра жулуп өзгөртүүгө жол жок. Блокчейн бул ишенимди адамдардан алып, системага өткөрүп берген эң чоң технологиялык революция. Бул технологиялар бүгүнкү эмес, эртеңки экономиканын негизи. Ойлон, үйрөн, ийгилик жарат.